Тесте сүйлөйбүз. Assalamu alaikum, amansыздарбы? Бүгүн дагы сиздерге клиникабыздын бир ийгилиги менен бөлүшкүм келип отурам. Мен эмнеге ийгилик деп атам? Анткени бизден жакшы болуп, анан дагы ыраазы болуп чыгып аткан пациенттер албетте бул биз үчүн өтө чоң жетишкендик болот. Сиздерге Нургүл эже тууралуу айтып бермекчимин. Ал кант диабет оорусу менен 1 жылдан ашык убакыттан бери жабыркап келет. Акыркы жолу кыйналганга байланыштуу бизге кайрылган. Кандай келди, кандай өзгөрүүлөр болду, өз оозунан уксак. Саламатсыздарбы? Мен Нургүл, Лейлектен келдим. Мен далинам көтөрүлүп, сахар көтөрүлүп, экөө бирдей көтөрүлүп, анан алым кетип, ошол шишик, ажок пайда болгондон келдим бияка. Буюрса жакшы 10 күндөн бери. Далина норма болуп калды, сахар норма. Шишиктерим кетип, өзүмдү жакшы сезип атам. Уланцага рахмат. Аябай жакшы карады, улан жаш болсо дагы өз ишин так аткарган врач экен. Буюрса келечеги алдыда. Анан бул клиника жакшы өтө. Бир эле уколдары менен эмес, ошол физлечениялары бар экен, фитнестери бар экен, ошонун баарын чогуу аткарып жүрдүк. Бирдей уколдары алып эле жатып калбастан. Ошол баарын аткарып жүрдүк. Буюрса жакшы, ден соолугум ыраазымын, жакшы клиника келгиле, эс алгыла. Рахмат силерге. Негизи айыгып кетүү дарыгерден дагы көз каранды, бирок өтө көп эмес. Айыгып кетүү пациенттин өзүнөн көз каранды. Эгер да пациент кайсы клиникага жатса дагы жакшы настрой менен мен жакшы болом деп ишенип аракет кыла турган болсо, дарыгерге өтө чоң жардам берген болот. Анан айыгып кетиши дагы оңой болот. Нургүл эже өзү табиятынан өтө шайыр, өтө позитивный болгондуктан анан ушул жерде жаткан башка пациенттер дагы кыймылга келтирип достору менен шаңдуу жүрүштү. Буюрса өтө жакшы. Албетте биринчи келгенде бир аз кыйынчылыктар болчу. Кан басымы бир аз көбүрөөк эле, анан глюкозасы дагы көбүрөөк чыгып турган. Диабет оорусунда биз негизи симптоматикалык дарылайбыз. Билесиздер, симптоматикалык деген кайсы жерине көйгөй болуп атса, ошол нерсени жоготконго аракет кылабыз. Ошол катары эжеде ошол холестерини дагы нормадан бир аз көбүрөөк чыккан. Ошондуктан ага дагы керек болгон дарыларды жаздык. Анан дагы диабет оорусунда эң негизги эки нерсе бар. Ошону сөзсүз түрдө аткарыш керек. Болбосо дары-дармектен пайда болушу өтө кыйын. Алар кайсы десеңиз, биринчиси бул диета. Сөзсүз түрдө диета жасаш керек. Дарыгер бардык эле эндокринологдор айтат деп элем, айтышат албетте. Көңүл буруш керек ушул нерсеге биринчи кезекте. Анан экинчиси кыймыл аракет. Канчалык кыймыл аракетиңиз көп болсо, ошончолук күбөлүү күчтүү жүрө бересиздер. Эгерде ошол сиздин каныңыздагы канттын өлчөмү 13-кө чейин болсо, сизге кыймыл аракетти көбүрөөк жасай берүү сунушталат. Ал эми 13-төн жогору болуп калса, бул учурда бир аз өзүңүздү карманып, тескерисинче көбүрөөк эс алган аракет кылышыңыз керек болот. Анан дагы эмнени айткым келет? Эгерде кайсы клиникага барып жатсаңыз деле, ошол сиз менен бириккен дарыгер менен тыгыз байланышта болуп, барган күнү эле номерин алып туруп, анан керектүү учурда, кыйналган учурда сөзсүз түрдө байланышып, анан дагы ошого ишенип, айткандарын толук аткарып койсоңуз, буюрса сөзсүз түрдө жакшы болуп кетесиздер. Андыктан ден соолугуңуздарга ар дайым көңүл буруңуздар, дарыгерлердин айткан аракет кылыңыздар. Анан бизде азыр өтө чоң минус бар. Бул биологически активный добавка деген дары-дармектерди саткандар ушунчалык көп, анан анын зыяндуу жери албетте чөнтөгүңүздөргө биринчиден анткени өтө кыймат, экинчиден анын пайда экени дагы, зыян экени дагы белгисиз. Андыктан аларды колдонууда дарыгер менен кеңешип алсаңыз өтө жакшы болот.